Арыбаңыздар урматтуу биздин интернет колдонуучулар, биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз бүгүнкү сабакта StreamYard аттуу программа жөнүндө сөз кылабыз. Бул StreamYard азыркы күндө онлайн семинар, башкача айтканда вебинар өткөргөнгө жана башка бир видео конференцияларды уюштуруу үчүн абдан керектүү программа. Биз бул StreamYard'ты колдонуу үчүн атайын жогоруда көрүп турганыңыздардай мында www.streamyard.com деген сайт аркылуу бул программага кире алабыз. Анда мен ушуну практикалык негизде көрсөтүп берейин. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай мынакей браузердин адрес бөлүгүнө www.streamyard.com деп туруп атайын адресине киребиз. Бул учурда бизге ошол сайт чыгат. Эгерде биз жаңыдан катталып аткан болсок, бул сайттын башкы бетинде атайын каттоо бөлүгү бар дагы. Биз ал жерден электрон почтобузду жазып туруп, ал жактан тастыктап алабыз. Тастыктага мен буга чейин катталган үчүн мен андан кийинки ички бөлүгүнө кирише берейин. Ички бөлүгүндө мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай вебинарлардын тизмектери чыгат. Мына көрүп турганыңыздардай бул эми болуучу вебинар. Ал эми биз жаңыдан вебинар түзөбүз дагы. Бул жерден create broadcast деп туруп мынакей түзүп алабыз бирде. Мынакей бул жерде анын аталышын жасайбыз. Аталышы мынакей. Мисалы аталышын бир атайын жазып алсак болот. Эмне дейбиз? Темасын онлайн сабак өтүүнүн ыкмалары деген онлайн сабак өтүүнүн ыкмалары деген атайын биз ушундай аталыштагы вебинар деп уюштуруп атабыз дейли. Мынакей create broadcast деп чыгат. Бул жерде бизге 3 позицияны тандоо мүмкүнчүлүгү берилиши керек. Мынакей мен буга чейин кирип жүргөнүмдөй Тынчтыкбек деп бул жерге дисплей атымды жазып алам. Экрандан чыгуучу же болбосо аны башкача деле атап алышым мүмкүн. Мен эми кайрадан өзүмдү эле атымды бул жерге атоону туура көрдүм. Бул жерден өзүбүздүн микрофонубузду текшерип алсак болот. Үнү канчалык кетип атат? Мынакей мен сүйлөп атканда нормалдуу эле. Ошол учурда камераны биз күйгүзүп алабыз. Биз же жашыруун киребизби, жөн гана үнүбүз менен иштейбизби? Мен бул жерде ачык эле кирүүнү туура көрдүм. Анда Enter Broadcast Studio дейт. Бул жерде мына көрүп турганыңыздардай экран мен медиа сабак долбоорун алкагында жасап аткан StreamYard'тын мисалында көрсөтөйүн. Мына мен бул студиянын ичине кирдим. Өзүңүздөр көрүп тургандай. Бул жерден мен өзүм мынакей жалгыз эле кирип отурам. Өзүм кошсом бул жактан экрандан чыгып калам. Ал эми дагы бирөөнү чакырыш үчүн бул жакта бөлүкчөлөр бар. Мынакей жанагы эле биз кирип баратканда, андан кийин кирип алгандан кийин деле микрофонду, камераларды текшерип, аны өзүмдү көрсөтпөй койсом болот. Мынакей үнүм эле чыгып тура берет. Көрсөтсөм да болот. Ошол учурда микрофонумду мен өчүрүп койсом болот. Так, биз бирөөнү чакыралы бул жака шерик катары. Мынакей атайын шилтеме келет. Буну биз көчүрүп алып туруп, ошол учурда почта аркылуу жиберсек болот. Көчүрүп келип туруп биз мынакей WhatsApp'ка, мен WhatsApp аркылуу эле жиберүүнү туура көрүп отурам. Мынакей бул менин Саид Рахман аттуу досум болсо, мен азыркы эле шилтемени жиберем. Кирип коюусун суранам да. Эгер чалып болсо же болбосо бул жактан деле кирип койчу деп суранып коюшу мүмкүн. Ошол учурда менен кошо иштеп жаткан бул Кундуз Жекшен кызы деген WhatsApp'тагы контакттарымдан мынакей ага деле кирип койчу деп жазып коюшу мүмкүн бул жактан. Ошол учурда мен кайрадан студияга кирип аларды күтүп турам. Бул жерден алар шилтеме аркылуу буга чейин телефон аркылуу байланышкан болушу мүмкүн. Ал учурда биз күтүп турабыз. Салам Кундуз. Саламатсызбы?
Саламатчылык, мынекей өзүңүздөр көргөндөй менин Кундуз деген таанышым, мынекей өзүн балким видеого көрүнө турган, көрүнбөй турган жагдай болуп калат. Бул Кундузга балким азыр видеодон чыгуу ыңгайсыздык жараткан болушу мүмкүн. Ошондуктан ал өзүнүн каалоосуна жараша камераны жандырбай эле, күйгүзбөй эле кириши мүмкүн. Мынекей дагы Сайдырахман деген досум келип калды. Салам, Сайдырахман. Салам. Мынекей бул жерде мынекей Сайдырахман дегер мен ушу студияда эле калтырып, бирок конференцияга кошпой турган болсом, кайрадан минус кылып коем. Кайрадан мынтип кошсом да болот, плюс минус. Ошол учурда Кундузга дагы мына ушундай колдонсом болот. Эгерде бул жерде биз сөз мен сүйлөп аткан кезде Сайдырахман менен Кундузду микрофонун мен деле өчүрүп койсом болот, мынтип жөн гана алар көрүнүп, үчөөбүздүн сөзүбүз тең шум болбош үчүн. Ошол учурда кайрадан мен Сайдырахманга сөз берип туруп, микрофонду күйгүзүп туруп, мен өзүм өчүрүп алышым мүмкүн. Сайдырахман, эсен амансыңбы? Тынчылык, Кудайга шүгүр. Өзүңүздөр амансыздарбы? Жакшы. Мынекей бул бир мисалы болду. Кундуз, анда сенин көп убактыңды албайын, келип бергениң үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө. Чоң рахмат. Эртең кайрадан көрүшкөнчө. Ийгиликтер. Биз мынтип кайрадан Кундуз өзү чыгып кетти. Биз кааласак бул жактан деле башка жол менен ар кимибиз өзү чыгып кетсек болот. Сайдырахман, анда сага дагы ийгилик досум. Кайрадан көрүшөбүз. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө. Рекорд дегенди бассак болот. Бул жазыла берет. Ошол учурда биз азыркы эле биздин конференцияны же болбосо вебинарды бир эле моментте Facebook же болбосо YouTube каналдан түз эфир уюштурсак болот. Биздин башка элдерге дагы жеткиликтүү кылыш үчүн. Мынекей өзгөртүп атканда мынекей буларды күйгүзүп коебуз. Анан бул жерге анын бүгүнкү вебинардын мүнөздөмөсүн жазып койсок да болот. Же болбосо түшүндүрмө, мынекей бул жолу биз онлайн сабак өтүүнүн жол жобосун тааныштырабыз деп койсок, ошол чыгып калат. Мынекей биз YouTube каналды жандырдык. Ошол учурда Facebook баракчабызды дагы жандырып койдук. Бир эле учурда эки жака бирдей түз эфир болушу мүмкүн. Мынекей биз бул вебинарыбыз кайсыл кезде старт алат, башталат, аны дагы бул жактан коюп алсак болот. Мынекей ал анонско сүрөттү чыгарып койсок болот. Мынекей бир сүрөттү тандап туруп бул жактан мен азыр муну баспай эле коеюн. Анан сөзсүз түрдө бул жерден учурду белгилейбиз. Кайсыл күнү, мисалы үчүн бүгүн так, канчанчы ай? 4-чү ай, 5 апрель дейле. Бул AM деген түнкү саат 12ден түшкү саат 12ге чейин, ал эми PM андан кийинки учур. Биз AM дегенди тандайбыз. Бул жактан сааттык алкак бизде +6. Бул жактан биз аны сактап коюшубуз мүмкүн. Мен азыр мисалы үчүн ошол учурда мынекей ага чейин жарыяланып калса анонсу, ар ким мынтип комментарийлерди жазып турушу мүмкүн. Эгерде биз ички студияда даяр болуп туруп ошол мөөнөттө сырттагы ошол эле YouTube каналдагы көрүүчүлөрүбүз, ошондой аны менен катар Facebook баракчабыздагы колдонуучуларыбыз көрүп баштай берсин десек, бул жерде мынекей Go Live деген турат. Ушуну басышыбыз керек дагы. Басканда түз эфир сыртка дагы кетет. Ошол учурда мынекей ар ким мынтип комментарийлерди бериши мүмкүн. Бул комментарий мисалы үчүн Айза Шералиевадан келген комментарий. Жөн эле комментарийди жазып коюптур. Жөнөтүп коюптур. Эч нерсе жазбай эле Facebook'тагы баракчабыздан келгени билинип турат. Мына четиндеги белгиден улам. Ал эми калгандары YouTube каналыбыздан келип турганы билинип турат. Бул жактан мисалы үчүн бирөөгө
сөз бере турган болсок, мисалы үчүн мен сүйлөп аткан кезде жалпы экранга ичинен маанилүү бир суроону баса турган болсок, мисалы үчүн жакшы саамалык деп Жылдыз Мамыразак кызы жазыптыр. Шоу деп басып койсок, экраныбызга мынтип татынака болуп чыгып калат. Кайра эле айтты бассак, ал өчүп кетиши мүмкүн. Эми бул жактагы айрым куралдарга өтө турган болсок, бул өчүрүп кайра күйгүзсөк болот. Бул жака 5-6 чыгып туруп, бирөө сүйлөп атканда калгандарыбыз микрофонду өчүрүп койсок болот. Андан кийин камера, жана башында түшүндүргөндөй, бул дагы түзөтүүлөр жана башка. Бул жерде sharing screen деген нерсеге көңүл бургум келип турат. Sharing screen дегенде сөз түрдө экранды презентация кылып атканда компьютердагы өзүңдүн слайдыңды көрсөтүү мүмкүнчүлүгү деген сөз. Мынакей биз муну 2 жолу басып коебуз дагы. Бул жака уруксат беребиз. Мынакей мен компьютердин экраным көрүнүп турат. Анан мен бул жактан өзүмдүн слайдымы койсом, мынакей көрүп турасыздар. Экрандан толук слайд көрүнүшү мүмкүн. Аны биз экрандын көрүнүшүн баяндамачы менен кошо да тартууласак болот. Баяндамачынын үнү эле угулуп жалпы экран көрүнүш керек десек, бул мен кайрадан компьютеримде көрүнүчү слайдты өчүрүп койдум бул жактан. Аны менен катар мынакей коммент деп ар кимдин комментарийи улам келип турат. Бул жактан басып койсок, жанагыдай болуп чыгат. Анан баннер деген нерсе бар. Урматтуу, мынакей баннерде түрдү өзүбүз жазып туруп, каалаган учурда алдынан жүгүртмө сап сыяктуу кылып өткөрүп койсок болот. Мынакей урматтуу түз эфирди көрүп жаткан мекендештер, ушул эле беттин түбүнөн сурооңузду жазуу түрүндө белгилесеңиз болот деп турат, берсеңиздер болот деп. Мынакей биз шоу кылып койгондо алдынан мынтип чыгып турат. Бул жана көрүүчүлөргө да жеткиликтүү болот. Ошол учурда мына бренд деген бар. Бренд дегенде биз жалпы өзүбүздүн фонду аныктап алсак болот. Түрдүү түстөр берилген бул жакта. Андан сырткары тема, мынакей мындай теманы Тынчтыкбек деген кичинекей болуп калды, көрдүңүздөр. Ал эми бул чоңойтулган варианты. Ошол учурда мынакей лого, медиа сабак деген лого турат. Ошонун эле башкача агыраагы мынакей алмаштырып койсок болот. Мынакей StreamYard'дын негизги эң белгиси мына өрдөктүн сүрөтү бар. Бул логону да коюп койсок кээ бир учурда болот. Анан бул жакта жүктөп коюу деген бар. Биз каалаган бир логону тандап туруп, жүктөп коюп алсак деле болот. Мынакей background деп жана башында байкагандырсыздар. Мынакей мен өзүмдү өчүрүп турайын. Биздин арткы фон background. Бул жака биз каалаган башка сүрөттөрдү алып келип деле артыбызга балким иштеген жерибиздин баннерин коюп алсак болот. Андан сырткары мынакей приват чат деп турат. Бул жерде ошол конференциянын модераторунун, ошол эле спикерлердин ичара жазышуусу, айрым уюштуруу моменттери боюнча ал сыртка көрүлбөйт. Бул жакта мына ушул түзөтүү. Ошол андан кийин болсо бул конференцияны же болбосо вебинарды аягында аяктоо деген түймөчө чыгып калат. Мен азыр муну аяктабай эле турайын. Ал автоматтык түрдө YouTube каналга сакталат. Эгер биз каалабасак, аны кийин өчүрүп деле коюшубуз мүмкүн. Анда StreamYard боюнча айтмакчы болгонубуз мына ушулар болду.